Азыр эми ушул тапта буга чейин деле үй алгандар бар да, мисалы үчүн ошолор өзүнүн ошо графигин негизинде акчаларын төгүп атабы, эгер төкпөй коюшса кандай чаралар көрүлөт, же таптакыр төкпөйм деген моюн толгоосу бар адамдар дагы барбы? Ушул боюнча маалымат берип койсоңуз. Бул жакшы суроо болду. Бизде азыр ошол баягы башында айтып кетпедим, 600дөн ашараак үй машина алгандар депчи. Өздөрү төлөп аткандар дагы бар. Башында бизде топлон болгондо ошо моюн толгондор да чыккан. Силер уже банкротсуңар, үй машина бизге калды, биз уже төлөбөйбүз депчи. Алар боюнча дагы биз өзүбүз иштерди жүргүзүп атабыз. Андай иштерден бир ишибизди уже сотко өткөздүк. Кара Суу райондук сотуна кетти. Сотко чейинки процесс деп азыр 3 пайщиктин деласы сотко чейинки процессте турат. Алар кандай болот? Биринчи 3 жолу биздин сотрудниктер барып колдоруна төлөбөгөндүгү тууралуу кагазды тапшырышат, билдирүүнү. Андан кийин 3 жолу почта менен тапшырышат. Андан кийин сунуш беришет. Сиз Баланчаев Ихсан кооперативинен алган үйдүн же болбосо машинанын акчасын өз убагында төлөбөй жатасыз. Бул биз сиздин ишиңизди өзүбүздүн келишимдин негизинде сотко өткүзүп атабыз. Ушул алган кагаздардын негизинде сиз белгиленген мөөнөттө төлөп койсоңуз деп биз барып кагаз тапшырабыз. Эгер анда дагы эч кандай бизге маалымат бербесе, биздин алдыбызга келбесе, биз анда уже мамлекеттик алым төлөп, госпошна төлөп туруп, биз аны сотко өткүзүүгө биз аргасызбыз. Азыр эми ошо сиздин каналыңыз менен иштешип аткандыгына байланыштуу мен дагы ошол пайщиктерге официально кайрылат элем. Өз төлөмүңүздөрдү өз убагында төлөңүздөр. Акча Ихсандык эмес, акча Ихсанга кезекке турган кардарлардыкы же болбосо пайщиктердики. Болбосо жок, биз төлөбөйбүз десеңиздер, биз ушул маалымат мына тартылган телевидение менен барып, үйүңүздөргө барып, официально биз эмеге чыгарууга милдеттүүбүз. Телеканалдарга чыгарабыз, YouTube каналдарга чыгарабыз. Соцсеттерден өзүңүздөрдү көрсөңүздөр, мындан кийин капа болбоңуздар. Мен сиздерден сурарам, өз убагында төлөп бериңиздер баарын.